Ажал менен өмүргө арачаланган халатчан хирург. Ашказан, кызылөңгөч, 12 элчеги оорулардын көбөйүшүнүн себеби бизде азыр мына тамак ашка, суу сундуктарга химикаттар көп кошулуп кеткени боюнча Заманбап аппарат бейтаптын оорусун аныктоого шарт түзүүдө. Бул аппарат диагностика боюнча аябай күчтүү аппарат. Кыргызстан боюнча бир 3-4 жерде эле бар. Дарыгердин антын бекем сактап, калк ден соолугуна кам көргөн Байшат Токуров. Союз убагында Кыргызстандагы медицина Орто Азия боюнча эң алдыңкы орундарда турат эле. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн дарыгери Байшат Токуров күнүнө оор операцияларды жасап, жүздөгөн бейтаптарды кабыл алат. 30 жыл тажрыйбасы бар хирург соңку жылдары ашказан ичеги дарты менен жабыркаган бейтаптардын саны кескен өскөнүн айтат. Клиникалык ооруканадагы жаңы заманбап аппараттар ооруну аныктоого шарт түзүп, бейтаптардын кайрылуусу көбөйгөн. Байш мырза ар бир операция жасаган учурларын эстен чыгарбай, бейтаптын өмүрү төөлүк эсинде болоорун белгиледи. Ооруканадагы соңку медициналык жабдыктар ар бир жарандын ден соолугу үчүн маанилүү. Эзофагострофибродуоденоскоп бул аппарат менен ашказан, кызылөңгөч, ашказан, 12 элчегини көрөбүз. Ошол органдардын ичинде кандай шамалдап калгандар бар, жараттар бар, шишиктер бар, баары тең ушул аппарат менен көрүнөт. Эгерде жарат канап аткан болсо, 12 элчегиде, ашказандагы ушул аппарат менен ооз көңдөөнү салып туруп, жараттын канап аткан жерин токтотконго ушундай ийгиликтерге деңгээлге жеттик биз. Ушул аппарат менен шишиктерден клетка алып, аны лабораторияга жөнөтүп, жанагы жаман дартпы, жаман дарт эмеспи, анын дагы билгенге туура келет. Ушул дарт менен кичинекей шишиктерди ашказандын ичинде ушул жерде эле күйгүзүп алып салганга биздин деңгээлдер жетти. Бул аппарат диагностика боюнча аябай күчтүү аппарат. Кыргызстан боюнча бир 3-4 жерде эле бар. Мисалы үчүн мына ооз көңдөөнөн кирип, кызылөңгөч менен түшүп, ашказан баарын көрүп, 12 элчеге чейин көрөт. Азыркы ашказан, кызылөңгөч, 12 элчеги оорулардын көбөйүшүнүн себеби бизде азыр мына тамак ашка, суу сундуктарга химикаттар көп кошулуп кеткени боюнча ушул аппараттардын оорулар көбөйүп атат. Мына органдардын жана сезимталы көбөйүп, шамалдашы ушундан аркылуу көбөйүп атат деп ойлоп коебуз. Анан кийин туура эмес тамактангандан, дарыларды кичине ооруса дарыларды иче койгондуктан, химикат тамак аштарды жеген үчүн ушул ашказан ичеги оорулары көбөйүшү ыктымал. Бул аппарат колоноскоп деген аппарат, эндоскоп аппараттын бир түрүнө кирет. Бул аппарат менен жоон ичегини башынан аягына чейин көрүп, ошол жерде дагы диагностикалык мероприятиялар болот. Жара барбы, жокпу, геморрой барбы, жокпу, шишик оорулар барбы, жокпу, жараттар барбы, язва барбы, жокпу, кайсы жерде кандай дарт барын ушул аппарат менен аныктасак болот. Ушул аппарат менен деле мисалы үчүн полипремокишке деп коет. Полипремокишкени ушул аппарат менен күйгүзүп алып салганга биздин дарамет жетет. Бул аппарат менен чоң язваларды көрө алабыз. Бул аппарат менен диагностикалык мероприятия жүргүзүүгө болот. Бул аппарат областтык ооруканада да бар, бизде дагы бар. Азыр мына частный медицинадагы колдонуп атат азыр бул аппарат. Байшат Токуров мектепти аяктаган соң 1992 жылы Бишкек шаарындагы жалгыз кыргыз мамлекеттик медицина институтун ийгиликтүү аяктаган. 1993 жылы Жалал Абад ооруканасында 1 жыл хирург болуп эмгектенип, талыкпаган аракети үчүн Ош шаардык ооруканасына которулган. Ошол мезгилден тартып бир ооруканада калктын ден соолугуна кам көрүп келүүдө. Байшат Токуров дарыгер болууну жаштыгынан самап, аракеттенүүнүн натыйжасында ийгиликке жеткен. Союзда айтат направление менен Майлы суу шаарына барып, ал жерден 6 жыл өзүмүн эмгек жолун баштаган убактар ошол жакта болгон. Андан соң кайра Ош областына келип, Ош шаарына келип, бул жака которулуп, ошондон бери мен мынакей 30 жылга чукул, Кудай кааласа, врач-хирург деген кесипти уланып келе жатам. Эми врач-хирург деген, өзү врач деген адам кандай адам болуш керек? Врач деген адам өзүнүн
кесибин сүйген адам болуш керек. Кесибиңди сүйбөсөң, анда сен врачты кыла албайсың. Хирург деген адам андан бетер. Хирургтун бир жаңылганы бул адамдын өмүрүнө тете деп коет. Ошого айтар элем, орустар айтат, фундаментиң бышык болсо, кийинде үй курганда үйүң бышык болот деп. Без теория, практика не бывает дейт. Теориясы жок, практика болбойт. Ошон үчүн биринчиден окуш керек, анан практика кылыш керек. Окубай туруп практика жок. 30 жылдын ичинде мен кандай жетишкендикке жеттим. 30 жылдын ичинде мен кандай күнү түнү уктабаган убактар болду. 30 жылдын ичинде канча адамдарга жардам бердим, канчасына жардам бере албай калдым. Себеп дегенде, кээде хирургдун да колунан келбей кала турган убакыттар, моменттер болот экен. Кээде жетишпей каласың, кээде ашып кетет. Бул деген нерсе аябай чоң нерсе. Мен айтар элем, манеке мүмкүнчүлүк бар экен айтканга, азыркы жаш муун врачтарга айтат элем. Окуп, тажрыйба гана болгон моментте ошондо врач ийгиликке жетет. 30 жылды карап көрсөң оюн эмес экен. Көп убакыт экен. Көп нерсени көрдүк. Көп окудук. Көп нерсе үйрөндүк. Муну мен айтып кетер элем. Хирург бул устат, анан кийин жанагы шекердик кой. Ошо мен өзүм устаттарымды айтып кетет элем. Рамалык, Виталий Бугаевич деген устаттар болгон бизде, усталар болгон, хирургтар болгон. Рамалык Заид Сатыбалдиевич деген күчтүү хирургтар болгон. Торахан Усманович деген биздин агайларыбыз болгон. Ошол агайларыбыз бизге аябай көп практиканы үйрөтүп, хирургтук кесипкейлик тажрыйбаларды үйрөтүп кеткен. Азыр эми жаш муундарга айтар элем, ошо менин дагы негизги үмүтүм, өзүмөн колуман келген тажрыйбамды, акылымы ушу адамдардын жакшы болуп кетүүсүнө жаш муундарга канчалык көп үйрөтсөм, ошончолук жакшы деп үйрөтөлөм. Себеп дегенде азыркы жаштар бул биздин бала чаканы, неберелерди дарылай турган дарыгерлер. Адам эч качан өзүмчүл болбош керек. Адам колунан келсе кийинки муунга өзүнүн кесипкейлигин үйрөтүп кетсе, ошондо Кудайга жага турган иш деп ойлойм мен. Хирург илими иштерди аткаруунун эрте кечи жок экенин белгилейт. 70 жашына чейин медициналык илимий изилдөөлөрдү жасоого максат койгон. Өзүнүн кесиптик жолунда эң мыкты дарыгерлерден таалим алып, тажрыйбасын жаш дарыгерлерге үйрөтүүдөн тажабай келет. Калк саламаттыгындагы адам өмүрү менен күрөшүүдө эмгеги үчүн сыйлыктарга татыган. Жакынкы күнү дагы министрлер кабинетинин ардак грамотасын алган. Хирург көптөгөн бейтаптарды өлүмдөн сактап калууга себеп болуп, ичеги карын ооруларына операция жасайт. Өтүнөн ташын алдырган кезектеги бейтабынын абалы жакшы. 3 күн мурун бизге келип, өтүндө таш бар экен, алдырам деп келди. Операция болду. Кудайга шүгүр. Лапароскопический холестектомия болду. Эженин азыркы акыбалы жакшы. 4 жерден тешип туруп, өтүндөгү ташын алып салдык. Азыркы убакта ысытмасы жок, жел келип атат, тамак ичип атат. Операция жакшы өттү. 30 мүнөткө жетпей операция болду. Бул операциянын аты лапароскопический холестектомия. Жана биз айткан аппарат алдыңкы кыргыз медицинанын алдыңкы жылышкандыктарынын дагы бир негизги себеби ушу болот. Бул жерде биринчи хирург, экинчи хирург болот. Биринчи хирурганы эсептеген жокмун. Экинчи хирург боюнча бизде айына ушундай операция болуп, бир 15-16 операция жасалып турат. Медицинада хирургия эң опурталдуу бөлүм экенин Байыш мырза айтат. Бейтаптын абалына жараша ар бир секундту эсептеп гана чечим чыгаруу зарылдыгын кошумчалады. Ак халатчан болуу үчүн инсанга табияттан өзгөчө өжөрлүк жана акылмандык болуусун турмуштук тажрыйбасынан көргөн. Дарыгерлик антын бийик сактап, жаш дарыгерлерге үлгү болуп келүүдө. Дарыгерде билим гана эмес, табияттан берилген кесипкөйлүк дагы болушу абзел. Мен илимге талантым жок экен, илим жасаганга колуман келбеди. Бул ачык сөз. Бирок 70 жашка чейин болсо деле илим кеч жасаган кеч эмес. Эми андай моменттердин бирөөсү ошол бир кемпирге эхинококоз печень деген диагноз менен келди. Аны операция жасадым.
Андан кийин ал кемпир 3 күн реанимацияда жатты. Ошондо мен 3 күн 3 түн уктабадым. Аябай чоң операция болду, татаал операция болду. Экинекос таркап кеткен экен, ичегилерине түшүп кеткен экен. Аны терип ушунда бир 3 сааттык операция болду. Бирок кийин жана наркоздон өзүнө жакшы келбей, 3 күндөн кийин жакшы болуп кетип, азыр Кудайга шүгүр жакшы. Ошол момент мага калды. Бул уйку деген ушундай экен. 3 күн уктап, 3 түн уктабай койгондон кийин барып уктап калган экенмин. Мен эч ким ойготпоптур. Мен да 1 сутка уктаптым, ошондон кийин эч нерсе билбейчү. Туруп эле мен жана бейтабым эмне болду деп кайра ошо реанимация палатага жүгүрүп менчи. Ушундай убактар болгон. Андай убактар көп. Хирург болуш үчүн көйдөнүндө духу бийик адам болуш керек, күчтүү адам болуш керек. Бардык адамдар хирург боло бербейт. Коркот. Кесерден мурун коркот, кескенден кийин коркот. Ошого хирург бул өзгөчө адам болуш керек деп ойлойм мен. Ушуну бул жашоодо мен түшүндүм да. Анан кийин хирург өзгөчө болуш керек. Бирок аябай адамгерчиликтүү болуш керек. Тыккан болуш керек. Сыпагерчилик болуш керек. Жумшак болуш керек. Бирөөнүн көгүнүн калтырбай турган адам болуш керек деп ойлойм мен. Азыркы мурунку операциялар колдор менен жасасак, азыр дүйнө жүзүндө бул операциялар аппарат менен жасалып атат. Лапароскопический холестектомия, лапароскопический кистектомия көп. Мынаке мен ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, может быть, Кытай элине мен үнүм жетеби жетпей билбейм. Ушул зданияны 4 жыл мурун, 3-4 жыл мурун Кытай эли бизге жардам берип салып берди. Жакшынакай имарат мына жердечи. Ошону менен эле бирге Кытай эли бизге жардам кылып, мондай жакшынакай аппараттарды алып берди. Операциялык аппараттарды, эндоскопик аппараттарды. Биз азыр ошол менен иштеп атабыз. Эми дегеним, биздин азыркы убакта медицинабыз Орто Азия боюнча алдыда болсо дагы бир ортоңку саптарда турат. Аркада эмеспиз, Кудайга шүгүр. Союз убагында Кыргызстандагы медицина Орто Азия боюнча эң алдыңкы орундарда турат эле. Себеп жанагы согуштан кийин бүт жакшы күчтүү профессорлор, докторлор эвакуация убагында Орто Азиядан бизге Кыргызстанга көбүрөөк келип орношуп калышкан. Ошолордун окуучулар, доктор наук болуп, профессор болуп, ошондо Союз убагында биздин Кыргызстан медицинасы Орто Азияда алдыңкы месторлордон турат. Мынакей кардиология боюнча, хирургия боюнча, сосудистый хирургия боюнча, терапия боюнча Кыргызстан алдыда турат эле. Азыр деле алдыда ортодо турат деп эсептейм, бирок баары Союз убагындагыдай медицина азыркы медицинада эмес. Бирок бир жагынан алдыга жылып атабыз. Ошо эндоскопиялык, лапароскопиялык аппараттар менен жакшы иштеп. Мамлекетибиз дагы мен мээнетиме, эмгегимди сыртка калтырбай, азыркы убакта жогорку категориядагы хирургмун, өзүбүздүн мэрияден бир канча ардак грамоталар берди. Кудай кааласа мына быйыл 2 жыл мурун профсоюз комитетинен, Кыргызстан профсоюз комитетинин ардак грамотасын алдым. Мына быйыл саламаттык сактоо министринин грамотасын алдым. Акыркы белегим министрлер кабинетинин ардак грамотасы болду. Мен ойлойм, адам жакшы талыкпай иштей берсе, чоң белектерге ээ болот деп.